Taqdir özgөрбөйт деген эки түшүнүк бар. Экөө бири-бирине карама каршы келбейт. Адам дуа кылуусу керек, аракет кылуусу керек болот. Аллах таала адамды жаратканда акыл эс берип, анан Куранды жиберип, айтат: "Мен сени жараттым, сенде каалоо болот. Эгерде сен туура жолду каалап түшсөң, бейишке барасың, туура эмес жолго түшсөң, тозокко барасың" деп айтып каалоо берет да. Бирок Кудайдын илими ушунчалык терең кенен болгондуктан, адамга каалоо берсе, ошол адам каалоону кантип тандап алып, кандай жолго баруусун билип, алдын ала жазып койгон болот тагдырга. Тагдырга жазылып кой деген Кудай таалам пендени мажбурлап, кааласаң, каалабасаң ушул аракты ичесиң деген сөз эмес, балким тагдыр деген сөз Кудайдын илими бардыгын билип турат, алдын ала билип тагдырга жазып койгон деген сөз. Негизи ушул тагдыр боюнча Насаат Медиа деген сайтка кирсеңиз, Тахави акыйдасы деген сабакты 84 саат кылып окутканмын. Ошондон тагдыр жөнүндөгү бапты карабасаңыз, 1 саат, 2 сааттык сабак бар, абдан жакшы түшүнмөксүз. Дуа тагдырды өзгөртөт. Анан